Ырчылардын ажатканада тартыл элек видеосу тартылды. Ырчуу Гүлнур Асанова өлкөдөгү саясий окуялардын таасиринен жаңы ыр жаздырып, клип тарттырды. Алтынай Нарбаева неберем гүлдөй тамырланган бекем болсун деп Ариаландра деген ысым ыйгарды. TikTok тиркемесинин жылдызы ийгилик ырчы Анжеликанын дагы көз жаздымында калган жок. TikTok тиркемесинин жылдызы ийгилик ырчы Анжеликанын дагы көз жаздымында калган жок. Соңку айлардан бери TikTok тиркемесинин жылдызына айланган ийгиликти көпчүлүгүбүз жазбай таанысак керек. Анын ырчы Анжелика менен биргеликте тойду бийлеген видеосу жарыяланды. Аталган видео интернет желесине тарап талкууга алынууда. Анда социалдык тармактын колдонуучулары ийгилик Анжеликанын дагы көз жаздымында калбаганын айтып, анын популярдуулугу дагы арта баштаганын жазышууда. Белгилей кетсек, ийгилик Асанов кыргыз тиктогунун багындырган 18 жаштагы жигит. Анын белгилүү Porsche Panamera аттуу ырга тарткан видеосу 5 миллионго жакын көрүүчү топтогон. Кийин анын Instagram баракчасын блоктоп кетишкен. Кайра жаңы баракча ачкандан тарта ийгиликтин 15 миңден ашык катталуучусу бар. Ал Ысык Көл областына караштуу Түп районунун Бирлик айылынан болот. Учурда Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинде физика багытында окуйт. Маалымат Булак, Супер KG. Алтынай Нарбаева неберем гүлдөй тамырлаган бекем болсун деп Алендра деген ысым ыйгарды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева кечээ 8 ноябрда неберелүү болгонун сүйүнчүлөгөн. Туң неберелүү болгон ырчайым уктабай таң аттырганын, кудагыйына ыраазы экенин айтат. Неберебиздин жытын искегендиги сезими кандай керемет. Бүгүн келиним неберебизди сүрөткө тартып жиберген экен. Аны көрүп элжирип олтурабыз. Туң неберелүү болгондуктан уулу менен келиним ысым ыйгарууну бизге тапшырышты. Чоң атасы экөөбүз кеңешип неберебизге Алендра деген ат койдук. Бул гүлдүн аталышы. Мен гүлгө жакынмын, гүлдүн түрлөрүн өстүргөнгө кызыгам. Андан рахат алам. Дем алыш күндөрү мени Борбордогу гүл базарлардан оңой эле тапса болот. Бир жолу өзгөчө гүлдөрдү карап жүрүп, жыты буркураган башкача гүлдү көрүп калдым. Аталышын сурасам Алендра экен. Чоң атасы экөөбүз неберебиз гүлдөй тамырлаган суктанууну жараткан. Ошол гүлдүн сабактарындай бекем болсун деген ниетте ушул ысымга токтолдук дейт ал. Алтынай Нарбаеванын уулу Темирлан, сүйүктүүсү Айдана менен 2019-жылы баш кошушкан. Маалымат Булак, Супер KG. Ырчылардын ажатканада тартыл элек видеосу тартылды. Шоу-бизнес өкүлдөрүнүн даратканага кирип баратканда тартылган видеосу элдин көңүл чордонуна кабылды. Бул видео Дайыр Исмадияровдун Instagram баракчасына жүктөлгөн. Ал видеодо Алмаз Шадаев жана Данияр Эрматов дагы бар болчу. Ырчуу Гүлнур Асанова өлкөдөгү саясий окуялардын таасиринен жаңы ыр жаздырып, клип тарттырды. Комузчу ырчуу Гүлнур Асанова өлкөдөгү саясий окуялардан улам ыр жаздырып, клип тарттырды. Чыгарма ойлонгон адамзат деп аталарын, клипти жүйөлүү себептерден улам күйөрмандарына тартуулай албай жатканын айткан ырчы буларга токтолду. Тарбиялык маанидеги ыр аткарсам деген оюм бар болчу. Өлкөдө саясий окуялардан кийин ал оюмду ишке ашырып, ыр жаздырып, клип дагы тарттырдым. Бирок кайсы бир себептерден улам эмгегибизди жарыялай элекмин. Буйруса 1 же 2 аптадан кийин клипти көрө аласыздар. Бул ыр элди ойлондурган, адепке чакырган ырлардын бири болот. Клипке актер, актрисалар тартылды, сюжетке катышкан жокмун. Мындан ары деле клипте өзүм образ жаратпайм. Бул чыгарма образымды өзгөрткөндөн кийин биринчи эмгегим дейт ал. Гүлнур Асанова быйыл жашоосунда бурулуш жасап жолук салынган. Ал жолуктун чыгармачылыгына тоскоолдугу бар экенин, бирок бул кадамга ойлонуп туруп барганын билдирген. Маалымат Булак, Супер KG.